Assalomu alaykum aka. Алейкум ассалам. Бүгін келдіңіз мына кече чогулушка. Кандай болуп атат? Кандай ойда калдыңыз? Құда қаласа жақсы, бұл қайырымдылық. Балдар әрекет қылып, мынакей 1 миллион ашырып қойып тұр ақшаны. 2 күннен бері себеппенен біз келе албай аттық эле. Шул баларға жалпы қызмат кылган балдар Алла разы болсын, эки дүйнө бактылык берсин. Бұл негизи бұл айлыбызга келген оору. Бұл жалпы елге ушул бир оору бир адамдын себеби менен көп адамдар сооптоп атыр да. Садака берейин деп же унутуп калат, же мүмкүнчүлүгү болбой калат, кимге беришин билбей калат. Мынакей азыр ушул балдар барып өздөрүнө эле сооп кылбай, ошол бергендерге да сооп берип атыр. Бергендер өздөрүнө садакасын үйүнүн эшигин астына барганда эстеп калып мүмкүнчүлүгүн жакшы берип атыр. Ошого бизди Аллахым ушул оору сыркоодон өзү сактасын, берген садакалардын бардыгын кабыл кылсын. Ар бир адамдардын үйүндө тынчтык, береке болсун. Элибизден ынтымак кетпесин. Ушул эжебиз дагы сагайып, ушунун сагайып кетишине себепчи болуп калайлык. Ушул эле ушу менен бирге бир эскерте кетчү нерсе, ушул кайрымдуулук чогулуп барган балдарга айылына барганда ар ким бұрпасқа убактысын бөлүп, кошуп бирден экиден баланы кошуп берип койсо, бул паланча экенин үйү, бул паланча эженин үйү деп чогултканга жардам болуп калат. Алар да сооп болуп калат, жакшы ишке себепкер болуп калышат да. Ошо жалпы айылдаштарыбыздан сурайбыз, барган балдарга жардамдашып, кайрылышып, ушуну каралашып коюшун суранып өтөбүз да. Ушул элибизде тынччылык боло берсин, ынтымак кетпесин. Ушул уюштуруп аткан, жардам берип аткан балдарга Кудайым ден соолук берсин, өмүр берсин.